Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан 9-класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы валенттик бурчтар жана байланыш узундуктары. Жөнөкөй жана эселик байланыштар. Бул сабакта силер углеводороддордогу көмүртек атомдорунун ортосундагы байланыштын узундуктарын жана валенттик бурчтарын салыштырасыңар. Ошондой эле көмүртектин валенттик абалы жана типтерин айырмалоого үйрөнөсүңөр. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй углеводороддор жана андагы көмүртек атомдордун ортосундагы байланыштарды эске салып алалы. Силерге белгилүү болгондой, углеводороддор 4 топко бөлүнөт: алкан, алкен, алкин жана арен. Алардын жалпы формуласын жазганды үйрөнгөнбүз. Алкандардыкы CnH2+2, алкен CnH2n, алкин CnH2n-2. Ал эми арендер менен бүгүнкү сабакта таанышып жатабыз. Жалпы формуласы CnH2n-6. Демек, углеводороддор көмүртектин суутек менен болгон бирикмелери болуп саналат. Алардын жалпы формуласы менен тааныштык. Келгиле анда бирден мисал келтирип алалы. Мисалы, алкандар C2H6 этан, алкен C2H4 этилен, алкин C2H2 ацетилен, арен C6H6 бензолдун молекулаларынын мисалдарын алдык. Анда бул молекуладагы көмүртектин атомдору кандай байланыш менен байланышкандыгын көрүү үчүн алардын структуралык формуласын сунуштайлы. Этанда эки көмүртектин атому бир байланыш менен байланышып турат, бирдик байланыш. Себеби ан мүчөсү уланганда бул чектүү углеводороддор көмүртектин атомдору бирдик байланыш менен байланышат дегенбиз. Ал эми алкендерде акыркы мүчөсү n менен бүтүп жатат. Эки суутеки аз, формуладан да көрүп турасыңар. Суутектин саны этанда C2H6 болсо, бул жерде C2H4 деп турат. Мына ошондуктан кош байланыш пайда болду. Демек, көмүртектин атомдору өз ара кош байланыш менен байланышат экен. Ал эми алкиндерде болсо, алкендерден айырмаланып дагы эки суутекке кем болуп турат. C2H4 эмес, C2H2. Анда кош байланыштын саны дагы бирге көбөйөт. Бул учурда үчтүк байланыш пайда болот. Көңүл бургула, көмүртектин атомдору бардык учурда 4 валенттүү, бирок өз ара байланышкан байланыштар бирдик байланыш, кош байланыш, үчтүк байланыш экенин көрүп турасыңар. Анда арендердикин кантип жазабыз? Анда 6 көмүртектин атому, 6 суутектин атому турат. Аны цикл түрүндө жазсак, көмүртектин атомдору туюкталып, туюк чынжыр түрүндө жазылды. Ар бир көмүртектин атомдору өз ара кош байланыш менен, кайра бирдик байланыш менен ушундай иретте байланышып турат. Жана бирден суутектин атому менен байланышты. Эгерде валенттүүлүгүн санасаңар, бул жерде дагы көмүртек 4 сызыкча менен белгиленип, 4 валенттүү экендигин көрө алабыз. Бул учурда байланышты ароматтык байланыш деп атайбыз. Анткени ичиндеги 6 электрондун эсебинен 6 пи байланышы түзүлөт дагы, бул ароматтык байланыш деп аталат. Ал эми көмүртектин атомдордун ортосундагы байланыштар болсо, бирдик байланыш, кош байланыш экендигин көрүп турасыңар. Келгиле анда, азыр силер менен байланыштардын санын билип алдык. Анда бул суроого ойлонуп көрөлү. Кайсы байланыш узун? Силер азыр көрүп турасыңар байланыштарды. Кайсы байланыш узун деп ойлойсуңар? Мен силерге жооптор сунуштайын. Биринчи, этандын молекуласындагы көмүртектин ортосунда байланыш узун. Экинчи, этилендин молекуласында. Үчүнчү, ацетилендин молекуласында. Төртүнчү, бензолдун молекуласында. Биз силер менен жогоруда молекулалык формуланы түзүп, ар бириндеги байланыштарга токтолуп өттүк. Анда бул суроого жооп берип көрсөңөр. Байланыш энергиясы мына ушул байланышты үзүүгө кеткен энергия. Анда силер байланыш энергияларынын сандык маанилерине көңүл бөлүп туруп, туура жоопту тапканга аракет кылсаңар. Биринчи, этандын молекуласында көмүртек атомдордун ортосунда байланышты үзүү үчүн керектелген энергияны көрүп турасыңар. 350 килоджоуль-молго барабар экен. Ал эми этилендики 610 килоджоуль-моль, ацетилендики 830 килоджоуль-моль. Улам өсүп жатат. Ал эми бензолдо болсо, силер ойлонушуңар керек, бирдик байланыш, кош байланыш бар экен.
демек бирдик байланышта 350 болсо, кош байланышта 610 болсо, демек бул экөөнүн ортосунан алынган болжолдуу саны эсептелинген. Бирок бензолдун молекуласындагы байланыштардын үзүлүшүнө кеткен энергияны так эсептелип чыккан эмес. Бул учурда силер болжолдуу турдо жыйынтык чыгарсаңар болот. Демек алкандардыкына караганда көп, ал эми алкендердикине караганда азыраак. Бул санды болжолдуу түрдө 490 килоджоуль моль деп эсептөөгө болот. Бул жөнүндө силер кошумча маалыматтардан да окуп билимиңерди тереңдетсеңер болот. Келгиле анда азыр силер байланыштын узундуктарына көңүл бургула. Алкандарда көмүртектин атомдордун ортосуна байланыштын узундугу 0,154 нанометр түшсө, алкендердики 0,134 нанометрди, ал эми алкендерде 0,120 нанометрди, ал эми арендерде болсо, жоксо бензолдун молекуласында бул жерде кош байланыш, жеке байланышта бар деп айттык. Мисалы, бирдик байланыш жогоруда айттык 0,154 нанометр, ал эми кош байланыштарда 0,134 нанометр. Анда булардын кайсыл байланышы тиешелүү болду экен? Албетте, бул ички 6 пи байланыштын эсебинен байланыштардын бардыгы делокализацияланат дагы бирдей бөлүштүрүлүп калат. Бул учурда орточо 0,140 нанометрге барабар экен деген изилдөөлөр көрсөттү. Анда бул сандарга көңүл бургула дагы туура жоопту кабыл алалы. Туура жооп биринчиси, этандын молекуласында байланыш узун. Сандык маанисине көңүл бурсаңар болот. Молекуладагы байланыштын узундуктары ар түрдүү болсо, андагы атомдордун ортосундагы бурчтар дагы ар түрдүү болот. Мисалы, азыр силер менен этан, этилен жана ацетилендин молекуласындагы бурчтарды салыштырып көрөлү. Көңүл бурсаңар, коваленттик байланыштын багыттуулугу, молекуладагы атомдордун ортосундагы бурчтардын ар түрдүүлүгү азыр силер менен көргөндөй байланыштын узундугуна көз каранды болот. Мисалы, мен силерге бул моделдерди сунуштайын. Силер көрүп турган биринчи сүрөттө эки кара түстөгү шар формасындагы бул көмүртектин атомдорду элестеткиле. Алар бирдик байланыш менен байланышканын көрүп турасыңар. Ал эми ар бир көмүртектин атому 3төн суутектин атому менен байланышканын көрүп турасыңар. Суутектин атомдору ак шар формасында көрсөтүлгөн. Анда бул биринчи сүрөттөгү С2H6 этандын молекуласынын шарөзөк модели экен. Көмүртек жана суутек атомдордун ортосундагы бурч 109 градуста түзөт. Экинчи сүрөттү карайлы. Эки көмүртектин атому кош байланыш менен байланыштырат. Ал эми ар бир көмүртектин атому 2ден суутектин атому менен байланышкандыгын көрүп турасыңар. Анда бул модель С2H4 этилендин молекуласынын шарөзөк модели болуп саналат. Көмүртек менен суутек атомдордун ортосундагы бурч 120 градуста түзөт. Үчүнчү сүрөткө көңүл бургула. Кара түстөгү эки көмүртектин атому 3түк байланыш менен байланыштырат. Ал эми бир байланыш менен суутектин атомдору менен байланышкан. Анда С2H2 бул ацетилендин молекуласы экен. Андагы атомдордун ортосундагы бурч 180 градуста түзөткөн. Көңүл бургула. Демек, көмүртек бирдик байланыш болгондо 109 градус, көмүртек эки кош байланыш болгондо 120 градус менен, ал эми 3түк байланыш болгондо 180 градуска барабар болот экен. Анда силер салыштырып жыйынтык чыгарсаңар, эмне үчүн мындай бурчтарга ээ болот? Бул суроого жооп берүү үчүн азыр силер менен көмүртектин валенттик абалы жана гибриддешүүнүн типтерин эске салалы. Көмүртек атомунун түзүлүшү силерге белгилүү. Катар саны 6, анын 6 электрону бар. Козголгон абалында азыр жылдызча менен белгилеп койдук. 2s атомдук орбиталында 1 электрон, 2p атомдук орбиталында 3 электрону бар. S атомдук орбиталы 1 ячейка менен белгиленет. Ал эми p атомдук орбиталдар болсо 3 ячейка менен белгиленерин билебиз. S атомдук орбиталы шар формасындагы, ал эми p атомдук орбиталдар болсо гантель формасындагы электрондук булуттарды пайда кылуу менен электрондор айланып жүрөт. Мына азыр силер сүрөттөн көрүп турган сары түстөгү S электрондору атомдук орбиталда шар формасында булутту пайда кылса, ал эми p атомдук орбиталындагы электрондор X огу менен, Y огу менен жана Z огу менен айланып, гантель формасындагы электрондук булуттарды пайда кылат. Химиялык байланышты түзүү учурунда бул
электрондук булуттар гибридтешет дагы жаңы гибриддик булуттарды пайда кылып мейкиндикте ар кандай бурчту пайда кылуу менен жайгашат. Валенттик орбиталдардын sp3 гибридтешүүсүнө көңүл буралы. Бул учурда шар формасындагы s атомдук орбиталы жана ганчель формасындагы 3p атомдук орбиталдары гибридтешүүгө катышат дагы 4 жаңы гибриддик булутту пайда кылат. Ал эми гибриддик булуттар кантип жайгашат? Алардын арасында бурч кандай болду экен? Көңүл бурсаңар. 4 жаңы гибриддик пайда болду. Энергия запасы да бирдей, формасы да окшош. Булар мейкиндикте тетраэдр формасында жайгашып, арасындагы бурч 109 градуста түзөт. Келгиле анда жыйынтык чыгаралык. Демек, валенттик орбиталдардын sp3 гибридтешүүсүндө s жана p атомдук орбиталындагы 4 электрондун тең электрондук булуттары гибридтешти. Натыйжада 4 жаңы гибриддик булут пайда болду. Алар формасы дагы, энергиясы дагы окшош болот экен. Алар терс зарядталган электрондук булуттар бири-бири менен белгилүү бир аралыкка түртүшкөн убакта арасындагы бурч 109 градуста түзөт экен. Мындай гибридтешүү sp3 гибридтешүүсү деп аталат. Анткени 4 гибриддик булут тең гибридтешүүгө катышты. Алардын бирөө s, үчөө p. 4 гибриддик булут пайда болсо, анда көмүртектин атомдору бул учурда 4 сигма байланышын пайда кыла алат. Көмүртектин атомдор өз ара байланышкан учурда дагы, калган суутектин атомдору менен байланышкан учурда дагы сигма байланыштар түзүлөт. Мына ошондуктан көмүртектин атому бул учурда сигма байланыштарын гана түзүүгө жөндөмдүү болот. Анда азыр силер менен этандын молекуласындагы сигма байланыштардын кантип пайда болгондугун алдыдагы мисалдардан карап көрөлү. Көңүл бурсаңар. Этан C2H6 эки көмүртектин атому 1 сигма байланыш менен, калган ар бир көмүртектин атому 3төн суутектин атому менен 3төн сигма байланышын, бардыгы 7 сигма байланышын пайда кылат. Эмне үчүн сигма байланыш деп аталат? Бул коваленттик байланыштын сигма байланышы деп аталып калышынын себеби электрондук булуттардын жардамы менен түшүндүрүлөт. Силер көрүп тургандай, ар бир көмүртектин атомунда 4төн гибриддик булуту бар. Көмүртектин атомдору өз ара электрондук булуттары капташканда бир жуп электронду пайда кылып, сигма байланышын пайда кылды. Анткенде электрондук булуттардын капталышы түз сызыкта жатат. Ошондуктан сигма байланыш. Ушундай эле суутектин атомдору ар бири бирден гибриддик булут менен байланышып, бардыгы ар бир көмүртекте 3төн сигма байланыш. Ал эми эки көмүртекте көрүп турасыңар 6 сигма байланышын пайда кылды. Ошентип, этандын молекуласында бардыгы 7 сигма байланышы пайда болот экен. Азыр валенттик орбиталдардын sp2 гибридтешүүсүн карап көрөлү. Жогоруда биз sp3'тү караганбыз. Анда эмне үчүн sp2 экендигин эске салалы. Анткени гибридтешүүгө бир гана s атомдук орбиталы, ал эми p атомдук орбиталдын экөө гана катышат. Анда көңүл бурсаңар. Гибридтешип, энергия запасы окшош, формасы окшош болгон 3 гибриддик булут пайда болду. Алар мейкиндикте жалпак 3 бурчтук формасында жайгашат. Мына ошондуктан арасындагы бурч 120 градуста түзөт. Анда келгиле жыйынтык чыгаралы. Валенттик орбиталдардын sp2 гибридтешүүсүндө s атомдук орбиталында жана p атомдук орбиталындагы 3 гана электрондук булут гибридтешүүгө катышты. Дагы бир жолу жазып алалы. Демек, гибридтешкен 1 s атомдук орбитал менен 2 p атомдук орбиталы гибридтешип, жаңы 3 гибриддик булутту пайда кылды. Формасы да окшош, энергиясы да окшош. Бул учурда алар бири-бири менен түртүшүп, белгилүү бир аралыкта жайгашканда жалпак 3 бурчтук формасында болуп жайгашат. Арасындагы бурч 120 градуста түзөт. Мындай гибридтешүү sp2 гибридтешүүсү деп аталат. Мына гибридтешүүгө 3 гана атомдук орбиталдагы электрондор катышты. Мына ошондуктан көмүртектин атомундагы байланыштардын 3 гана сигма байланышын түзүүгө катышат. Анткени 3 гана гибриддик булут пайда болгондугун көрүп турасыңар. Ал эми 4-түнчүсү болсо гибридтешкен жок. Ал пи байланышын түзөт. Келгиле анда бул 3 сигма байланышы менен 1 пи байланышы кантип түзүлөт? Азыр силер менен этилендин молекуласынын мисалында карап көрөлү. Этилен C2H4 эки көмүртектин атому кош байланыш менен, калган көмүртектин атомдору
экиден сутек менен сигма байланыштары менен байланышты. Электрондук булуттардын капталышына көңүл бургула. Эки көмүртектин атому өз ара бир байланышы менен байланышты. Бул сигма байланышы. Электрондук булуттардын капталышына пайда болгон байланыш атом борборун туташтыруучу бир түз сызыкта жатып жатат. Ал эми калган эки гибридтик булуттар болсо суутектин атомдору менен байланышып, дагы бир бирден сигма байланышын түзөт. Мына азыр силер көрүп тургандай, эки көмүртектин атому ар бири бирден суутектин атому менен жупсуз электрондору жупташып, бирден сигма байланышты түздү. Бардыгы 5 сигма 1 пи байланышы. Ал эми гибридтешпей калган П атомдук орбиталдары молекуланын тегиздигине көрүп турасыңар перпендикуляр жайгашты. Натыйжада алар пи байланышын түзөт. Пи байланышы атомдун борборун туташтыруучу түз сызыктын эки тегиздигинде жайгашып жатат. Бул байланыш сигма байланыш караганда салыштырмалуу начар байланыш болуп саналат. Валенттик орбиталдардын sp гибридтешүүсүн карап көрөлү. Бул учурда 1s жана 1p атомдук орбиталдар гана гибридтешет экен. Бир шар формасындагы жана бир ганчел формасындагы электрондук булуттар гана гибридтешип, жаңы эки гибридтик булутту пайда кылат. Ал эми бул гибридтик булуттар мейкиндикте жайгашканда кандай бурчту пайда кылат? Көңүл буралы. 1s атомдук орбиталы 1p атомдук орбитал менен гибридтешип, эки гибридтик булутту пайда кылды. Энергия запасы бирдей. Булар түз сызыктуу формага арасындагы бурч 180 градусту түзөт. Келгиле анда жыйынтык чыгаралы. Валенттик орбиталдардын sp гибридтешүү үчүн s жана p атомдук орбиталдар гана катышты. Натыйжада эки гана жаңы гибридтик булут пайда болуп, алар 180 градус менен жайгашты. Түз сызыкта жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Мындай гибридтешүү sp гибридтешүүсү деп аталат. Анда эки гана гибридтик булут пайда болсо, бул учурда көмүртектин атомдору эки гана сигма байланышын түзө алат. Ал эми калган гибридтешпей калган p атомдук орбиталдары формасын жоготпойт, ушундай эле ганчел формасында болот дагы, алар пи байланыштарын түзүүгө катышат. Келгиле анда азыр силер менен ацетилендин молекуласынын пайда болушуна көңүл буралы дагы. Бул эки сигма байланышы жана эки пи байланышы кантип пайда болгондугун көрөлүк. Ацетилен C2H2 көмүртектин атомдору өз ара үчтүк байланыш менен байланышкан. Андан сырткары бирден суутектин атому менен сигма байланышын түзүп турат. Анда электрондук булуттардын гибридтешүүсүнө көңүл буралы. Көмүртектин атомдорундагы бирден гибридтик булут бири-бири менен капталышып 1 сигма байланышын түздү. Ал эми ар бир көмүртектеги калган бирден гибридтик булуттары дагы бир суутектин атомдору менен байланышат дагы. Биринчи көмүртек 1 сигма байланышын, экинчи көмүртек экинчи сигма байланышын түзөт. Ошентип молекулада 3 сигма байланышы түзүлдү. Ал эми гибридтешпей калган X жана Y огунда жайгашкан ганчел формасындагы электрондук булуттар бул молекуланын тегиздигине перпендикуляр жайгашат дагы пи байланыштарын түзөт. Пи байланыштары сигма байланыштарына караганда начар. Эмне үчүн? Анткени алар электрондук булуттардын капталышына пайда болгон байланыш тегиздиктин эки четинде жайгашкандыктан бул байланыш начар болуп саналат. Азыр силер менен sp3, sp2 жана sp гибридтешүүсүн карап көрдүк. Келгиле анда алдыдагы көнүгүүлөрдү иштөө менен молекуладагы көмүртектин атомдорунун валенттик абалдарын жана гибридтешүү типтерин тапканды үйрөнөлүк. Бул мисалга көңүл бурсаңар. Биринчи мисалда валенттик орбиталдардын sp3 гибридтешүүсүн таап көрөлү. Формулада силер көрүп тургандай, көмүртектин атомун мен түс менен белгилеп көрсөтүп койдум. Бул учурда 4 байланыш тең бирден сыкча менен белгиленип турат. Анда бул көмүртектин атому бардыгы тең сигма байланышы менен байланышкан деп жыйынтык чыгарып, мындай гибридтешүүнү sp3 гибридтешүүсү менен байланышкан көмүртек деп айтсаңар болот. Экинчи формулага көңүл бургула. Бул учурда sp3 гибридтешүүсү 4-чү көмүртектин атомунда турат. Бул 4-тө тең сигма байланыш менен байланышкан. Азыр sp3 таап алдык. Эми кайсы учурда sp2 гибридтешүүсү экендигин табалы. Албетте биз жогоруда айттык, кош байланыш болгон учурда. Анда силер түс менен белгиленген көмүртектин атомдоруна көңүл бурсаңар,
Алар 3 сигма байланышын 1 пи байланышын түзөткөн. Мындай кибиртешүү sp2 кибиртешүүсү деп аталат. Анда экинчи сүрөттөн карагыла, мындай кош байланышты силер мына азыр мен көрсөттүм биринчи көмүртектин атомунда. Бул учурда мына 3 сигма байланышын көрүп турасыңар, андан сырткары 1 пи байланышын көрүп турасыңар. Анда бул sp2 кибиртешүүсү деп аталат. Азыр sp2 менен sp3'тү таптык. Азыр болсо sp кибиртешүүсүн табалы. Бул молекулада көрүп тургандай көмүртектин атомдору 3-түк байланыш менен байланыштып турат. Алардын 3-өө сигма байланыш, 2-өө пи байланыш экен. Анда бул көмүртектин атомдоруна sp кибиртешүүсү мүнөздүү болот. Анда кийинки сүрөттөн карайлы, 3-түк байланыш менен байланышкан экинчи, үчүнчү көмүртектин атомдору экен. Анда бул көмүртектин атомдоруна дагы sp кибиртешүүсү мүнөздүү болот. Биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө углеводороддордун классына кирген негизги 4 класс менен таанышып, андагы көмүртек атомдордун ортосундагы байланыштын узундуктарын, байланыш энергияларын, ошондой эле кибиртешүүнүн типтерин жана көмүртек суутек атомдордун ортосундагы бурчтар жөнүндө сөз кылдык. Бул маалыматтарды окуу китебиңерден өз алдыңарча окуп үйрөнүп, көнүгүүлөрдү иштөө менен билимиңерди тереңдетсеңер болот. Ана эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.